биринчиден ошо биздин проекттин максаты бул айыл жергесине жумуш орун түзүп берүү болчу. Бүгүнкү күндө ошо 100% балдар дөп эле айыл өкмөтүнө тиешелүү айылдардан келген жаштар, поварлар ушу гарантийный фонд өз жетекчилигине кайрылып, башында ушу Малик Айдар Бартабаш туруп, андан кийин ушу Нарын облустунун филиалындагы балдарга кайрылышка туура келди. Ошол балдар дагы бизнес планыбызды тууралап, мындай кылалы, тигиндей кылып жазыңыз деп банктарга өздөрүнүн талаптары бар экен. Ошолорго ылайыктуу кылып бизнес планды түзүп беришип, жардам кылышып, анан 1,6 миллион сомго гарантийный акчалай жүзүндө залогубуз жетпей калып, акчалай жүзүндө гарантийный фонд ошо акчабызды коюп беришти.